Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Mehrimdүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен баштап жараткан Аллах Таалага мактоолор, пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар айтып, урматтуу мусулман бир туугандар, аталар, урматтуу жамаат. Бүгүн дагы бир берекелүү күндө жараткан Аллах Тааланын аман болгон күнүндө бир жолугуп турганыбызга Кудайга шүгүрлөр, пайгамбарыбызга салам салаваттар айтып, Аллага мактоо, пайгамбарга салават айткандан кийин адаттагыдай эле бүгүнкү жума сабагы сиздер менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мына ошол жолун жолдоп, пайгамбарыбыздын сүннөтүн ээрчип, өмүр таржымалын үйрөнүп, пайгамбарды сүйүү же пайгамбарды сүйгөн инсандардын жашоосунан өрнөк алуу максатында бүгүн пайгамбар жашоосуна, тарыхка бир аз токтолууну туура көрүп отурабыз. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу аталар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз өмүрүндө канчалаган машаккаттарга, кыйынчылыктарга кезиккенин баарыңыздар устаздардан угуп, барактардан окуп, пайгамбарыбыздын жашоосу бир жыргал жашоо болбогондугун, бир азаптуу жашоо болгонун баарыбыз билебиз. Мына ошол жашоонун сыр, секрет, себептерин дагы буга чейин бир канча жолу айтканбыз, укканбыз дегенбиз. Мына ошонун себептери дагы албетте бул жараткан Аллах Таала тарабынан келе турган бир сыноолорго пайгамбарды даярдоо же Аллах Таала тарабынан жүктөлүнө турган тапшырмаларды кынтыксыз аткаруу үчүн пайгамбарыбызды мындай машакаттуу жашоодо тарбиялоо үчүн Аллах Таала мына ошондой өмүр таржымал берген эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жетим төрөлдү, атасыз төрөлдү. Төрөлгөндөн кийин алтыга чыкпастан апасынан айрылды. Апасынан чоң атасынын колуна калып 8 жашка чыкканда чоң атасынан айрылды. Атасынын бир тууганы карап чоңойтуп, мына ошол өмүр бою кучагына кыскан атасынын бир тууганы ыймансыз бойдон пайгамбардын динин ээрчибестен кетти. Эң пайгамбарга камкор адам, пайгамбарды жакшы көргөн адам, пайгамбардын коргоочусу, камкорсу, багуучусу. Мына ошол инсан пайгамбарга канчалык мээримдүү, ырайымдуу болбосун, бирок жараткан Аллах Тааланын каалоосу менен, тагдыры менен ыйман келтирбестен дүйнө менен кош айтышты. Аллах Таала өзүнүн эң сүйкүмдүү, акыркы, өзгөчө пайгамбарын эмне үчүн бул жетимдиктен жетимдик, машаккаттан машаккат, кыйынчылыктан кыйынчылыкка туушар кыл десе, албетте бул мына ошол тууганына, атасына, апасына, чоң атасына, башкага таянбастан балким жаратканга гана таянып, жаратканга гана тобокел кылып, жараткан менен мамилеси бекем болуу үчүн Аллах Таала пайгамбарга мына ушундай тагдыр тандаган деп алымдарыбыз бизге ушинтип түшүндүрүп, чечмелеп берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалын окуп, билүү, ал кишинин изине из коюп ээрчүү, бейиштин кайсыл эшиги болбосун барып, түз кирип кетүүгө себеп боло турган амалдардан. Пайгамбарыбызды таанып, анын сүннөтүн ээрчип, пайгамбардын баскан жолу менен баса турган болсок, бул бейишке киришүүбүзгө, биздин жолубуздун жеңилдешине себеп болгон амалдардан. Аллах Таала хадиси кудсиде айтат: "О Мухаммад, бул адамдар кайсыл жол менен келбесин? Келип бейиштин кайсыл эшигин такылдатпасын, аларга бейиш эшиги ачылбайт. Сенин изиң менен, сенин жолуң менен, сен көрсөткөн шарият менен сиздерге окшоп, ыйман жолу менен жашап келмейинче" дейт. Ошондуктан бейиш эшигинин оңой ачылуусу, Аллахтын рахматына оңой жетүү, бул бейишке кирүү албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн ээрчүү менен болот экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сүйүү биз мусулмандар үчүн, биз үммөт үчүн 4 нерсенин негизинде ишке ашат дейт. Албетте мунун эң биринчиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуу. Адатта биз диний сабаттуулукту көтөрүү, башка кылуу дегенде ушул жумадагы баяндар, кээде давачы туугандарыбыздын шам баяны башка менен эле жүрөбүз. Чындыгында бүгүн өзбек тилинде, кыргыз тилинде, орус тилинде диний сабаттуулукту көтөрөбүз десек, мына ошол дүйнөлүк деңгээлдеги араб тилинде жазылынган аалымдардын китептери бүгүн сиз экөөбүз түшүнгөн бардык тилге которулуп, түр-түрү менен бир гана адамдын которгон эмес, балким бир канча устаздардын версиясы менен которулуп, ушундай бир аябай бир жеңил, жалпак тилде бардыгыбызга сунуштап койгон. Кайсыл жерде мечиттин жанында диний китепте саткан дүкөнчөгө кирбеңиз, пайгамбар тууралуу жок дегенде 3-4 автордун, 3-4 аалымдын 3-4 башкача версия менен которгон мына ошол өмүр таржымалын табасыздар. Тилекке каршы бүгүн мына ошол аалымдардын бирөөсү мурдакылардын Кур'анга болгон мамилеси кандай эле, Кур'анга жакындыгы кандай эле десе, бүгүнкү күндөгү силердин телефон менен болгон мамилеңерде эле деп, жатсак дагы, турсак дагы телефон чуккандай, мурдакылар мына ошол тарыхта бүгүн алтын тамгалар менен жазылып калгандыгынын себеби, жатса дагы, турса дагы мына ошол телефондун ордуна
китеп барактагандыгы үчүн мына ошондой тарыхта калып, бүгүнкү күнгө чейин баарыбыз эмне суктанып ошолордун өмүр таржымалын окуп келебиз. Албетте, урматтуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарды пайгамбарды сүйүүгө чакырабыз. Ал эми пайгамбарды сүйүү анын өмүр баянын окуу менен болот экен. Пайгамбарды сүйүү пайгамбардын өмүр таржымалын билүү менен болот экен. Эң негизги себеп пайгамбарды билиш керек дейт. Инсан тааныбаган нерсесинин душманы. Бүгүнкү күндө канчалаган дин душмандары башкалар бар. Ошол эле учурда канчалаган окумуштуулардын исламга, иманга киргенин угуп жүрөбүз. Алардын баардыгы мына ошол исламдан ката издеп баратып, кайсыл жерден Курандан ката табам, пайгамбар өмүрүнөн ката табам деп изилдеп барып туруп, аргасыздан моюнсунуп мусулман болуп аткандагыз. Бүгүн биз тааныбайбыз, билбейбиз, ошонун айынан пайгамбарга болгон сүйүүбүз азыраак. Ким кимди терең тааныса, жакшы тааныса, билсе, ошондо ага эмне коет экен? Жанакындай бир көз карашы өзгөрөт. Пайгамбарга болгон сүйүүнү күчөтө турган амалдардын бирөөсү бул өмүр баянын окуу боло турган болсо, экинчиси вал касратус салат алейх, пайгамбарга көбүрөөк салават айтуу. Кереметтүү Куранда Аллах Таала дагы инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби. Аллах дагы, анын периштелери дагы пайгамбарга салават айтат. О имандуулар, силер дагы пайгамбарга көбүрөөк салават айткыла деп бизге буйрук берет. Өзгөчө салават пайгамбарыбызга жума күнү болгон болсо бул дагы нам жакшы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жума күнү көбүрөөк салават айта турган болсок, жашообузга береке, дуалардын кабыл болушуна бир себептерден. Салават айтуунун дагы бир өзгөчө бир пайдасы, өтүп кеткен ата-эне бардыгыбызда бар, тууган урук бар. Эгер мен салават айта турган болсам, саллаллаху алейхи ва саллям деп дайым угуп жүрөбүз бардыгыбыз. Же болсам, жанакы эң жакшы салават деп аттахияттан кийин намазда окуп аткан салават. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима иннака хамидун мажид. Ушул салават эң сүйкүмдүү, эң жакшы салават деп айтылат. Ушуну жолдо баратып, мунада башкада азыр мен сабагымды угуп олтуруп деле ушуну ичиңизден кайталап олтурган болсоңуз, эң жакшы салават ушул. Пайгамбарыбыз айтат, силер мага бир салават айтсаңар, Аллах Таала 10 салават кылып кайтарат дейт. Салават айткан учурда Аллах Таала мына ошол атайын бир периштени өкүл кылып мен салават айтсам, шумкардын салаватын пайгамбарга Мухаммадка жеткир дейт экен. Ушул жерден айткан салаватымды пайгамбарыбыздын кабырына алып барат экен. Оштон Ахмат Аванын баласы Шумкар сага салам айтты деп. Салават айткандын эң чоң пайдасы атаңызды пайгамбарга таанытат экенсиз. Сиз салам айтсаңыз, Ахмат Аванын баласы Шумкар деп туруп мени тааныгандай, сиздин дагы атаңыздын атын айтып туруп, ошонун баласы Нурали сага салам айтты, Ибрахим сага салам айтты деп туруп, пайгамбарыбызга өтүп кеткен же болбосо тирүү болсо дагы аталарыбызды эмне пайгамбарга көбүрөөк таанытууга салават айтуу себеп болот экен. Ошол эле учурда пайгамбарыбызга болгон сүйүүнү күчөйүшүнө дагы себеп болот экен. Үчүнчү пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды сүйүүгө себеп болгон нерсе бул пайгамбарыбызды таанып билип, сүннөтүн үйрөнгөндөн кийин ошол сүннөттү ээрчүү. Пайгамбар көрсөткөндөй жашоо. Мына ошол оң пут менен кир деди, сол пут менен чык деди, оң кол менен тамактан, жана башка намаздагы сүннөттөр, жашоодогу сүннөттөр, жүрүм-турумдагы, адамдар менен болгон мамиледеги канча сүннөт үйрөнгөн болсок, ошонун бардыгы бул дүйнөдө жашообузга береке, пайгамбарга болгон сүйүүбүзгө себеп болот экен, ахиретте пайгамбардын бизди шафаат кылуусуна дагы себеп болот экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн кызматчысы Азирети Анас 10 жыл пайгамбарга кызмат кылган жаш сахаба. 9 жашында пайгамбардын жанына келет. Араң жолго жүргөн дейт. Ошонон баштап пайгамбардын даратына башкасына кызмат кылат. Мана ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдүн биринде Азирети Анаска айтат: "О балам, эгер үйүңө келе турган болсоң, саллим аля ахли байтик." Үй бүлөңө салам айтып кирген, эшикти ачып киргенде, "Ассаламу алейкум" деп киргин дейт. "Такун баракатан лака ва алейк ва аля ахли байтик." Үй бүлөңө жана сага Аллахтын тынчтыгы, берекеси болот дейт. Бир сүннөт. Эшикти ачканда, азыр жумадан барганда үйгө кирерде баардыгыңыз ушинтип киришиңиз керек экен. "Ассаламу алейкум" деп үйдө бирөө болбосо ушуну айтып кириш керек дейт. Башка бир хадисте айтат пайгамбарыбыз, шайтан үйдө азыр баардык эркектер мешитте жүрөбүз, жеңелер менен азыр не жанакындай машвара кылып атат. Аз кесе антесин мынтесин уруштурам депчи. Өзүнүн аскерлери менен шайтан кадимкидей даярды. Качан эркек киши эшиктен кирип туруп, "Ассаламу алейкум" дегенде, шайтандардын чоңу өзүнүн аскерлерине айтат экен: "Бул үйдө бизге иш калбады, бизге шанс калтырбады бу киши" дейт экен. Бул салам айтып кирип, өзүнүн үй бүлөсүнү биздин жамандыктан коргоп калды, кет кошунанын үйүнө барабыз деп туруп чыгып кетет экен. Бүгүн ажырашуу башка, өзгөчө биз Ош облусу, мына Араван, Ноокат, Кыргызстан боюнча биз рекорд, жанакы биринчи орунда турабыз.
Мына ошонун себептеринен болгон себеп пайгамбарыбыздын bir сүннөтү деп кээде бир жеңил санаганыбыз менен ушул биз жеңил санаган сүннөт балким биздин коомчулуктагы биздин жашоодогу ажырашуунун, башканын, ызычуунун, тополоңдун, канчалаган жетим жесирлердин азаюусуна бир себеп боло турган бир өзгөчө бир сүннөт. Үйгө киргенде эмне кылышыбыз керек экен? Ассаламу алейкум деп туруп баарыбыз салам айтып келе турган болсок, албетте бул пайгамбардын сүннөтүн эрчүү, оболу пайгамбарга сүйүүнү күчөтө турган болсо, экинчиси биздин жашоого biz bilbegen, bizim közüzgө көрүнбөгөн берекелерди жаадырат экен. Пайгамбарыбыздын сүйүүсүнө себеп боло турган 4-cü bir amal бул. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шаарын зиярат кылуу дейт. Бүгүн мына ошол ажылыкка, умрага барганда пайгамбарыбыздын жүргөн жерлери, башка жерлер, ал жерде ошол согуш болгон жерлер, Кур'ан түшкөн жерлерди баардыгын көрүү дагы пайгамбарга болгон сүйүүнү күчөтөт экен. Урматтуу жамаат, мен сиздерге бүгүн мына ошол бир канча сахабалардын пайгамбарга болгон сүйүүсүнө бир токтолуп, анан ошолордой болууга баарыбыз аракет кылсак деп, ошол темага бир токтолууну, ошого бир көбүрөөк ыктаганды жакшы көрүп турам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам асхаби каннужум биайхима ихтадайтум ихтадайтум. Менин сахабаларым жылдыз сыяктуу, кимисин ээрчисеңер дагы, кимисинин артынан бассаңар дагы хидаят табасыңар, бейишке барасыңар, бейиш жолун эришет дейт. Сахабаларымдын бардыгы асмандагы жылдыз сыяктуу, кимисин карап ээрчип барсаңар дагы бейиш дарбазасына алып барат, туура эмес жака алып барбайт дейт. Мына ошол сахабалардын өмүр таржымалынан кээ бир мисалдарды берип, ошолорду бир ээрчигенге баарыңыздарды чакырам. Албетте мунун биринчиси мына ошол жогоруда мен айткан Азирети Анас жана Анастын апасы. Азирети Анастын апасы Умму Сулейм пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Мединага көчүп келгенде бардыгы белек бешкек бергенде бул аял эч нерсеси жоктугунан уулун белекке берет. Мен баламды сизге белекке берем, башка бере турган нерсем жок, сизге кызмат кылсын деп. Албетте бул акылдуу аял баласын ошол жердеги эң чоң медресеге дейбиз, академияга дейбиз, университетке тапшырып, пайгамбардын колунда тарбия алуусуна бир шарт түзгөн болсо, экинчиси мына ошол өзүнүн кызматчысы болгон баласыны курбандык чалып, пайгамбарга кызмат кыл деп белек кылган. Мына ошол Умму Сулейм пайгамбарыбызды жакшы тааныган, пайгамбарыбыз дагы бул энени жакшы тааныган. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз мына ошол Мединада баратса, Умму Сулейм көчөдөн көрөт да, "Я Расулалла, бул ыстыкта эмне кылып жүрөсүз?" дейт. "Biraz биз жака кирип көлөкөлөп эс алып алсаңыз" дейт. Пайгамбарыбыз макул деп кирип, мына ошол тапчанында эс алып, көлөкөлөп жатып, уктап калат дагы. Пайгамбарыбыздын кээ бир жерлерине күн тийип, ал Макка Мадинаны барып келгендер жакшы билет, күнү башкача, ысыгы башкача. Пайгамбарыбыз тердеп, бир маалда мына ошол эмне сөрүнүн тапчанын тарактагандан ойгонуп кетет. Ойгонсо тапчанын астынан Умму Сулейм чыгып келатат, анасынын апасы. "Не болду, Умму Сулейм?" десе, "Ya Rasulullah" дейт, "Сизге күн тийип калып, тердеп кеттиңиз дагы, денеңизден тер агып, паска тамчылап атты" дейт. "Берекелүү денеңизди мен өзүмдүн чыныларыма чогултуп алайын дагы, балдарым менен денебизге сүрсөк, балким пайгамбардын тери тийген дене эртең кыяматта тозокко күйбөйбү деген максатта сиздин териңизди бир миск катары колдонолу деп ушуну чогултуп аттым" дейт. Бул албетте мына ошол эмне Азирети Анастын апасынын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга болгон эмне мына ошол сүйүүсү эле. Азирети Анас 9 жашынан пайгамбарыбызга кызматчы болду. Түн күн дебестен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанында жүрдү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Азирети Анастан ыраазы болуп, өзүнүн дайым колдонуп жүргөн таягын берет. Азирети Анастан ушунчалык ыраазы болуп, "Аллахым Анастын өмүрүнө, бала чакасына береке бер" дейт. Азирети Анас тирүү кезинде балдары менен неберелери 100дөн ашат. Пайгамбардын ошол дуасы менен 103кө чыгып өлөт. Бир кылым 3 жыл жашайт. Азирети Анас өлүм төшөгүндө жатканда балдары келип башка "Не болсо не" десе, Азирети Анас айтат, "О балдарым, мен азыр кепиндеп кабырга коёрду, кепинимдин оң капталына пайгамбар берген тетиги таякты кошо көмгүлө" дейт. Балдары, "О атаке, ушул таяк сизден бизге белек болуп калсын. Биз дагы колу кошун тууган урга сизден кийин мактанабыз. Биздин атабыз пайгамбардын жанында жүргөн, пайгамбардын оң колу болгон, пайгамбардын кызматчысы болгон. Мана керек болсо пайгамбар өз таягын берген деп адамдарга мактанып көргөзүп жүрөбүз. Бизде кала берсин, сизге не кереги бар" дейт. Өлүм төшөгүндө жаткан 103-төгү Анас кадимки дени соо адамдай ордунан турат дагы, "Эмнени айтып атасыңар" дейт. "Аны менин кабырыма, оң капталыма кошо койгула" дейт. Кыяматта махшарда сурак болуп, адамдар өзүнүн күнөөсүнөн терлегенден, кээ бирөөлөр тизесине чейин, кээ бирөөлөр көкүрөгүнө чейин көмүлүп, кыйналып аткан учурда, "Ya Rasulullah, мени таныдыңызбы? Мен Анасмын. Ана Хуайдима Кунайс. Мен сенин кызматчың Анасчикмин. Мына таяк бүгүн сизге керек эмеспи" деп, ушул таяктын шылтоосу менен барып пайгамбардын жанына туруп алам дейт. "Силер менден бул таякты алып калам дебегиле. Балким мен, "Ya Rasulullah, сага 10 жыл кызмат кылган Анасчигиңмин. Мына таягың бүгүн дагы керек эмеспи? Кокус акыретте да керек болуп калабы" деп, өзүм менен кошо ала келдим, тиги дүйнөдө мага белекке берген таягың дегим келет" дейт. Албетте Азирети Анас бул нерсе менен эмне
пайгамбардын жанына барып тозоктон кутулуп калсам дейт эле. Болбосо тирүү кезинде бейиш менен сүйүнчүлөнүп 10 жылдап түн күндөбөй пайгамбардын кызматын кылган сахаба. Бирок ошол эмне бир шылтоо таап пайгамбарга, пайгамбар мен сенин анас-чегиңмин, кызматчыңмын дегим келет дейт. Ошол эле учурда ошол анас бейишке ашыктыгынан, пайгамбарга болгон сүйүүсүнөн ушинтип атат. Сиз экөөбүз эмне деп айтабыз, урматтуу мусулман тууган? Сиз дагы экөөбүз, мен сенин кызматчың, мен сенин даватчың, мен сенин намазыңа бекем болгон үммөтүң паланчамын дей алабызбы же жумага эле барат болчумун дейбизби? Я Расулалла, мен ошол айт намаз эле неме кылат болчумун дейбизби? Я Расулалла, мен мына ошол сенин диниңди, сүннөтүңдү карманып, баламды, кызымды, аялымды жоолукка башкага бекем кылган сенин үммөтүңмүн дей алабызбы же менин кыздарым инсап берер деп жүрө бердим элем, жылаң баш өмүрүн өткөрүп бер дейбизби? Я Расулалла, мен сенин динingди башканы үйрөнгөндөн кийин, музыканын башканын арам экенин билгенден кийин, арак бар жерден, музыка бар жерден алып болдум дейбизби же элге кошулуп ошо жанзеде башкада чогуу жүрдүм дейбизби? Hazreti Anas 10 жыл пайгамбарга кызмат кылып, пайгамбар разы болуп, сүйүп, пайгамбар бул кишиден өлүп кутулган. Бу Анастан пайгамбарыбыз өлүп кутулган, өлгөнгө чейин кызмат кылган. Пайгамбардын жанына барганда ана хуайдым куна истегим келет дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сырткы иштеринде жардамчы болгон бу Анас үйүнүн ичине чейин кирип кеткенге мүмкүнчүлүгү бар эле, анткени жаш бала болгондуктан пайгамбарыбыз аялдары менен кошо бир бөлмөгө кирүүсүгө чейин уруксат берген, жаш бала болгондугунан. А бирок чоңураак сахабалар тышкы иштерде кылып башкада пайгамбар үйүнө кирерде такылдатып уруксат сурап кирген. Рабия деген мына ошол пайгамбарыбыздын тышкы иштеринде дагы өтө бир чоң кызмат кылып, түндөлөрү пайгамбарыбыздын тахажжудка керек болсо суусун жылытып, кунганын кармап турган сахаба. Күндөрдүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "О Рабия, бара бер, эс ала бер, бүттү" дейт. Рабия макул деп коюп олтуруп, пайгамбар кокусагы бир нерсеге унутуп калып, муктаж болсо кетип калбайын деп туруп тахажжуд маал жакындап калат. Пайгамбарыбыз тахажжуд окуйын деп чыкса, Рабия: "Я Расулалла, дарат аласызбы" деп чөгүнүн кармап турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Рабия, мен сени кете бер дебедимби" десе, "Я Расулалла, кокус бир нерсеге муктаж болуп каласыз деп күтүп турдум" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям колунан чумганын алып: "О Рабия, сура Аллах Тааладан, азыр сураганың берилет, мен Аллах Таалага дуа кылайын" дейт. Рабия: "Амхилни я Расулалла". Токто я Расулалла, ойлонойын дейт, убакыт бер дейт. Сразу эле iPhone 15 деген жок. 5G деген жок. Же бир асабнек деген жок. Амхилни я Расулалла, мүмкүнчүлүк берчи деди. Пайгамбарыбыз макул деп кумганды алып даратканага барып, кайра келди. Даратын алып өтүп: "Не болду о Рабия" деди. "Дуа кылайынбы Аллах Таалага?" "Не экен?" деди. "Я Расулалла, бир аз убакыт берчи, шаштырбай" деди. Ошентип пайгамбар тахажжуд окуп Багымдатка чыгып, Багымдат бүткөндөн кийин сахабалардын арасынан кимдир бирөө издегенде моюн сузат. Сахабалардын бардыгы мени чакырып калса экен, мени чакырып калса экен, бир жака мени жумшап калса экен деп бардыгы эңсеп турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Рабия барбы" дейт. "Бармын я Расул" ордунан тура калса, пайгамбарыбыз: "Кел Рабия" дебестен балким Рабиянын жанына өзү басып барат. "О Рабия, не болду, ойлондуңбу" дейт. "Я Расулалла, ойлондум" дейт. "Уриду мурафакатака фил жанна", жаннатта сиз менен чогуу болсом дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "О Рабия, андай боло турган болсо сенин сураганың берилет, бирок аинни аля нафсика бикасрати суджуд", бейиште мени менен кошуна болуш үчүн мага бир аз жардам бер, көбүрөөк сажда кыл, намаз оку дейт. А болду, бешке барасың деген жок. Көбүрөөк намазга бекем болгон, Кудайым буюрса мени менен бирге болосуң, мен дагы Кудайга дуа кылам дейт. Бүгүн кээде биз 2 күн намазга башкага келип алып туруп, намазга жаңы киргендерди башкаларды бир экинчи сорттой сезип, башка кылып бөлүп жарып, антип мынтип, бул билбейт башка деп жанагы басынтканыбыз жакшы эмес. Сылыктык менен, жумшактык менен намазга, мешитке көбүрөөк чакырышыбыз керек, бирок ошол чакырууну токтотуп койбошубуз керек. Анан чакыруу ошол эмне өз жанагы несинен, жанагы эрежесинен чыкпаштагы керек. Адеп менен "Уду иля сабили роббика бил хикмати вал мауизатил хасана". Кереметтүү Кур'анда пайгамбарга Аллах Тааланын осуяты. "О Мухаммад, чакыра турган болсоң, даанышмандуулук менен, жакшы сөздөр менен чакыргын" дейт. Оройлук, башкалык кетпейт. Негизгиси, эң негизгиси жанакы Азирет Умар айткандай: "Куну дуатан ва антум самит". Сүйлөбөгөн дааватчы болгула дейт. Биздин жашообузду көрүп, жүрүм-турумубузду көрүп өзү ээрчип келиш керек. Демек жашообузду, жүрүм-турмушубуз, кулк мүнөзүбүз менен даават кылган болсок, ушул эң чоң даават. Аслих нафсак ва гайрак. Биринчи өзүңдү оңдо, анан башкаларды чакыр деген эрежеге баш ие турган болсок, бул албетте эң чоң бизге даават мына ошол нерсе болот. Hazreti Bilal, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын азанчысы. Пайгамбарыбызга бул дагы мына ошол эң алгачкы мусулмандардан. Саналуу гана 40ка жетпеген мусулман бар эле пайгамбарга пайгамбарчылык келгенде. Ошолордун сап башында Hazreti Anas эле. Hazreti Bilal эле.
Hazreti Bilal пайғамбарыбыздың азанчысы деген атменен таанымал болот дагы. Бул дайым пайғамбарыбызды багымдатка тургузган, келип азан айткан, пайгамбар кээде турбай калганда эшигин такылдаткан, анан мына ошол бир жолу эки жолу такылдаса да турбай койгондон кийин жанакы багымдаттагы ас-салату хайрун минан наум. Ошо не Билал азан айтып баштаганда пайгамбарыбыз ойгонуп эшикти ачылчу экен. Ошол жерге чейин айтып барса дагы эмне? Хайяла сала десе дагы эшик ачылбайт, пайгамбар ойгонгон жок. Хайяла фала десе да пайгамбар ойгонгон жок. Анан Hazreti Bilal не кылат? Өзү эле кошуп коет. Ас-салату хайрун минан наум. Намаз уйкудан жакшыраак дейт. Пайгамбар ушунан ойгонуп кетет да, туруп намаз дайратын алып келгенден кийин, "Я Билал, бүгүндөн баштап жанакы сөзүн кошуп алайм намазанга" дейт. Бүгүндөн баштап ушуну кошуп айта бергин, ушул жакшы экен дейт. Намаз уйкудан жакшыраак деген сөз. Ушинди пайгамбарыбыздын азанчы болуп кызматын кылган сахаба. Пайгамбарыбыз дүйнөдөн өткөндөн кийин бул кул болуп, бул кулду Hazreti Abu Bakr сатып алган. Муну эми тарыхтан окугансыздар, өзүңүздөр билесиздер. Мына ошол пайгамбар дүйнөдөн өткөндөн кийин Hazreti Bilal пайгамбардын жоктугуна көнө албастан не дейт? Hazreti Abu Bakr падыша болуп калып, Hazreti Abu Bakrдан мага уруксат берсең мен ошол Шам өлкөлөрүнө барып, ошол армияга кошулуп, жана границада башка да аскер болуп кызмат кылсам бүгүнөн баштап дейт. Hazreti Abu Bakr, сен оңой адам эмессиң. Сен пайгамбардын ордуна азан айт, кантип азанды ким айтат сен кетсең десе, пайгамбардан кийин азан айта албайм дейт. Абу Бакыр жок болбойт дейт. Сага болгон урмат башка дейт. Сен ордуң чоң, сен ушул жерде турушуң керек дегенде, Hazreti Bilal, "О Абу Бакыр, мени кулчулуктан сени сатып алып бошотконсуң" дейт. Урматтуу халифа падыша дейт. Эгер ошондо сатып алганда Кудай үчүн сатып алган болсоң, азыр кетишиме уруксат бер дейт. Бирок өзүңө жеке менчик кул кылып сатып алган болсоң, анда мен сенин кулуңмун, кетпе десең кетпейм дейт. Бирок мен пайгамбарсыз бүгүн Мадинанын көчөлөрүндө басып жүрө албайм. Азыр пешинге асирге азан айт десең азан айта албайм. Ашхаду анна Мухаммаду Расулуллах деген жерде мен өзүмдү кармай албайм дейт. Пайгамбарсыз бул шаарга батпай атам дейт. Абу Бакыр, "Я астагфирулла, мен сени Кудай үчүн сатып алганмын. Анчалык боло турган болсо маселе, анда уруксат каалаган жагыңа кет" дейт. Ошентип төбөсүн башкасын алып кетип, аскер болуп башка болуп ошол жакта Шам, Сирия тараптарда жүрсө, пайгамбарыбыз түшүнө кирет. "Я Билал, не менин зияратыма келбейсиң" дейт. "Мен сени сагындым" дейт. Hazreti Bilal мына ошол арадан бир канча ай өткөндөн кийин түшүндө ушуну көрүп туруп, анан төбөсүн камданып Мадинаны көздөй кайра келет. Пайгамбарыбыздын кабырынын жанына келип, ыйлап, пайгамбарга дуа кылып, "Я Расулалла, келдим мен сага. Мен да сени сагындым, я Расулалла. Сен сагынып мени чакырдың" деп пайгамбарыбыз арманын айтып атканда, пайгамбарыбыздын небереси Хасан Хусейн келип калат дагы, "О Билал, келдиңби" дейт. "Таятамдын азанчысы" дейт. Намаз убакыты жакындап калды. "О Билал, пайгамбардын доорундагындай бир эс алалычы, бир азан айтчы" дейт. "Пайгамбардын доорун бизге бир кайра бир чагылдырчы" дейт. Анас, "Мен пайгамбардан кийин азан айта албагандыгым үчүн бул шаардан көчүп кеткенмин. Бирок пайгамбардын неберелеринин сөзүн эки кыла албайм" дейт. "Айтсам айтайын" дейт. Аллаху акбар. Азанды баштап, "Ашхаду анна Мухаммаду Расулуллах" деген жерге келгенде, "Ашхаду анна Мухаммад" дегенден кийин Hazreti Bilal өзүн жоготуп ыйлап, шолоктоп жыгылат. Азанды толук айта албайт. Hazreti Bilal Allahu akbar дегенде, Мадинада элдин бардыгы пайгамбардын доорундагы азан чыкты. Билалдын үнү чыкты. Пайгамбар кайра тирилиппи дейт. Ушунчалык деңгээлде Мадинада адамдарга пайгамбардын доорун кайра чагылдырган бир өзгөчө бир кубанычтуу күн болот. Ошол эле учурда эң бир кусалуу, кайгылуу дагы күн болот. Hazreti Bilal азан айта албай жыгылгандан кийин элдин бардыгы келип, адамдардын көз жашы сел сыяктуу аккан дейт. Мадинада тарыхта эң көп адамдар ошол Hazreti Bilal азан айта албай калган күнү ыйлашкан дейт. Бул мына ошол Hazreti Bilalдин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүйүүсүнөн атын укканда өзүн жоготуп эмне кылчу экен? Ыйлачу экен. Бүгүн дагы биздин коомчулукта пайгамбарга ашык болгон, пайгамбарды сүйгөндөр бар. Канчалары мына бүгүн умрага, ажылыкка, башкага барып атат. Пайгамбардын жанында башкада ашык болуп ыйлагандар, пайгамбарга дардын, арманын айткандар дагы бар. Ошол эле учурда ошол жерге барып алып дагы, "Мана мен пайгамбардын жанында башкада жүрөм" деп дагы ошол жерде да YouTube'да, TikTok'то, башкада ал жерге барып, ошол жерде дагы бир эмне, жанакындай бир адепсиздигин көрсөткөндөр дагы бар. Тилекке каршы эмне жанакындай 5 кол барабар эмес, ар түрдүү адамдар бар. Бирок биз чыныгы пайгамбардын үммөтү катары пайгамбарды мына ошол ак барактардан бир туура маалыматтардан таанып билип, мына ошол сахабалардын өмүр таржымалынан үлгү алып, пайгамбарга болгон чыныгы сүйүү менен пайгамбарды сүйүшүбүз керек. Урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын эң жакын досу Hazreti Abu Bakr радиаллаху таала анху, бул киши дагы мына ошол пайгамбарга болгон бир аябай ашыктыгынан, сүйүүсүнөн пайгамбар менен Маккада Мадинага чогуу көчүп качып баратканда 8 күн жол жүрүшөт. Ошол 8 күн жол жүргөндө жолдо бараты бирөөдөн мына ошол эмне жанакындай коюнан сүт саап алалы десе, бул койлор бирөөдүкү бере албаймын дейт.
Men koyçumun bunun sütünden bere albaymın degende Peygamberimiz koçkor aşalek, tuvalek kiçineke kozusundan körsetçü deydi. Janagı koyçu munolar da ошондой, бирок каерде көрдүң сен козулардын süt бергенин дейт. Пайгамбарыбыз бирөөсүн сурап туруп бисмилла деп туруп сылаганда эмчеги шишип кадимкидей süt агып, Hazreti Abu Bakr мына ошол таштын жанакындай немесине толтуруп алып туруп, биринчи пайгамбарыбызга ичирет. Hazreti Abu Bakr дейт, пайгамбар ичкен сайын кадимкидей курсагым тоюп, чаңкагым канып атты дейт. Бул албетте мына ошол Hazreti Abu Bakrдын Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям колгон сүйүүсү эле, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям силердин бирөөңөрдүн дагы иманы толук болбойт. Мен анын баласынан, үй бүлөсүнөн, ата-энесинен, керек болсо өзүнүн жанынан дагы артык болмоюнча, биринчи орунда мени сүймөйүнчө силердин иманыңар толук болбойт дейт. Hazreti Умардын баласы Абдулла, атаке сенде ушундайбы дейт. Hazreti Умар айтат дейт, ооба дейт. Атамдан артык көрөм, баламдан артык көрөм дейт. Бирок, я Расулалла, мен сизди өзүмдөн артык көрө албайт экем дейт. Өзүмдөн артык сизди сүйө албайм, өзүмдөн артык көрө албайм дегенде, о, Умар андай иманың толук эмес дейт. Hazreti Умар бир аз ойлонгондон кийин, я Расулалла, мен тооба кылдым, мен өкүндүм дейт. Мен өзүмдөн дагы сизди артык көрөм дейт. Hazreti Умардын баласы Абдулла, эмне болду дейт. Атаке, жана эле өзүмдөн артык көрбөйм деген, бүгүн эмне болду, азыр сразу эле өзүң оюңдан кайттың десе, о, балам дейт. Мен пайгамбарга келгенге чейин ойлосом дейт. Бүгүн азыр жакшы көрүп аткан денем, жакшы көрүп аткан жаным, айбандан дагы төмөн болгон бир иштерди кылып, түбөлүк тозокто күйө турган Умар элем дейт. Бирок азыр Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келип, ушул мен жакшы көрүп аткан денени тозоктон кутулушуна себеп болгон инсан ушул эмеспи дейт. Кантип ушул инсанды өзүмдөн дагы артык көрбөйм дегенде, ал-ана я Умар, о Умар, мына эми сенин ыйманың толук болду дейт. Түркиялык Кайсар деген аалым айтат, бул мына ошол Мадинада болгон Албаниялык жаш жигиттин пайгамбарга болгон сүйүүсүн баяндайт. Мадинага умра үчүн барып, ошол жерде дайым бир жигитти пайгамбардын кабырынын жанында ыйлап турганын көрөт элем дейт. Күндөрдүн бири намаздан чыксам дейт, жанакы жигитти 2 милиционер кармап алыптыр дейт. Кылмышкерди кармагандай, уурун кармагандай кармап алды дейт. Бул жигит бирдеме алган го дедим дагы, анан кызыгып жакын бардым дейт. Бул жигит эмне кылыптыр, эмне муну кармап алдыңар десем дейт, анткени мен ал жигитти буга чейин дайым умрага барганымда пайгамбардын кабырынын жанында ыйлап отурганын көрөт элем дейт. Сеңа тиешеси жок, бара бер деди дейт. Кайра дагы сурадым дейт, тиешеси бар, эмне үчүн бул баланы кармадыңар десем дейт. Бул жигит визасыз келип алып, 6 жылдан бери кетпей жүрөт. Кармап депортация кылып кетирели десек, качып пайгамбардын кабырынын жанына кирип кетет. Ал жерден Раудадан пайгамбардан уялып, адеп сактап чыгара албайбыз. 6 жылдан бери качып кирип чыгып ушул жерде жашап жүрөт. Азыр качана кармап алды, эми депортация кылабыз дейт. Жанакы жигит айтат, мени жөн койгула. Пайгамбарга ашыктыгымдан, сүйүүмдөн ушинтемин. Пайгамбардын жанында кошуна болуп жашоону убада бергем өзүм десе, жанакы аскерлер дейт, башыңызды оорутпай кетесиң дейт. Андай боло турган болсо мага бир мүмкүнчүлүк бергиле. Пайгамбардын кабырын бир карайын дагы, бир экөөбүз сөзүм бар айтып алайын дейт. Макул да жана милиционерлер шылдыңдагандай кылып, кана айтып ал деп бураса, я Расулалла, экөөбүз келишпедик беле. Бул дүйнөдө бир өмүр кошуна болобуз деп эдик беле. Мунулорго бирдеме дечи, мунул экөөсүнө. Мени кайра Албанияга депортация кылган атат дейт. Мен сени менен келишпедим беле, 6 жылдан бери кошуна элекко. Мындан буян өмүрүм өткөнгө чейин кошуна болом дебедим беле, я Расулалла. Буларга бир нерсе дебейсиңби деп туруп жыгылды дейт. Тамашалаштат окшойт, бирек тепти жана милиционерлер дейт. Бизге өлмүш болбу, артистенбе деп дейт. Скорый чакырды эле дейт. 15 мүнөт мурда өлүптүр деди дейт. Жанагы 2 милиционер өздөрү жууп, өздөрү кепиндеп көтөрүп жөнөдү дейт, көтөрүшөл деп мен дагы дейт, мына ошол күбө болуп калып катышып неме кылсам дейт. Көрдүң го, биз бул жигиттен карзар болдук. Бул жигиттин астында күнөөкөр болдук. Бир аз табытын көтөрөлүп, балким ушунун айынан биз акысын адалдар, бизди кечиреттир. Деп өздөрү колу менен көтөрүп барып, милиционерлер өздөрү кабырга коюп ушундай кылды дейт. Албетте бул мына ошол жигиттин 30-дун тегерегиндеги Албаниялык жаш жигиттин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям болгон бир өзгөчө бир сүйүүсү.